Aman bu kalkım uğarmanın Alatonun elinde. Har vaqta жақшылық болып тұрсын төрімді. Aleme жақшылық болса Қырғызда жақшырлар шығар көңілді. Бүгін ақтаңдай қайра башталды. Анда бuna ekranға барыңар, чақырам жақын келгелі. Чарчабай çoğuдай көргілі. Ақтаңдайдан туғандар қанчалаған үрер пос қақшанып келіп шығышты. Қалқым çoğu ұғышты. Бүгін да чақырған елем, атайын ақтаңдайдың түрінде. Ей қаргенде қос үндері, Alatonun güldürü, eközü birday gırçığız. Dastançı desen dastançı, dalaydı kumarga batırıp turçığız. Eki birday bu yerden ataktu dastançımında karaçı. Aytılı ısak akındın, ırçı kızı canımda. Irmenen göröt kamılga, bayağı dastançı kız buğrulun. At bastırıp tuğandar atay geldi canıma. Buyursa şangsıp dalay kovunda. İğinine cetkiri vırda peret barına. Alemin aytılı tengir toğunun jerinden aktalanın elinden. Sayra güldöy karaçın sanat menen kovunda. Jürökün oşol katkan kız. Kıylanğa şol oylasam önörmenen Kırgızga, өлkөbüzgө жаққан kız. Eki öten çamınıp ақтаңдайдın töründe, çoğun қуанышқадай батарбыз. Kumardın oşol kandayın, kızlardan önörden bugün kaçarbız. Han demese gelgilem, aylanayın doңırçılar, halkıma sayra bergilem. Bayağı İstanbul'u ısaktın, ırçı kızım müneke ır baştasın, tuğandar çoğulup birge görgüle. Anda gezekti buğrul bereyim, bundan başka ne deyim. Ekön şansı bergile ben elmenin çoğu göreyim. Boldu tapkanım, bir ok sana aytmadım ey. Oşol gündön bugüngö men süydün açkamın ey. Oşol gündön bugüngö men süydün açkamın ey. Kaldı menin katkanım, bir ok sana aytmadım ey. Akırı bir gün bilir dep sır sandın, açmadım ey. Akırı bir gün bilir dep sır sandın, açmadım ey. Süyü boldu tapkanım, bir ok sana aytmadım ey. Tavışmaktı sırımdı sen, oy tağulasam tapmadım ey. Tavışmaktı sırımdı sen, oy tağulasam tapmadım ey. Oşol gündönü bugün
сүйдүн ачкамын Аббали. Ошол күндөн ушул күнгө чейин мен сүйүүгө ачкамын деп биздин залкар ырчы, обончу, аткаруучу дал ошол бүгүнкү биздин шаңчы болуп турган Бурул Станкулованын атасы Ысак атабыз чыгарган чыгарма, туурабы? Эми бул сүйүүгө канча адам ачка болуп келе атат. Дагы деле баягы сүйүүгө тойбойт. Бир эле сүйүү десе жалаң эле 2 жаштын сүйүүсү деп ойлойт да. А бул жерде өтө чоң нерсе жатат, терең ой жатат. Эми куш келипсиздер. Мына биздин куттуу Элтээрде Актаңдайдын куттуу төрүнө бүгүн ырдатып алайын деп мен көбүрөөк маяк кылбайын, көбүрөөк ырдатып, элдин ушул терең баягы катмарындагы кылкылдап турган элибиздин бир черин жазалы деп. Ансыз деле биз быйыл баягы тумоо менен элибизде анча-мынча баягы оош кыйыш менен эле келатабыз, бирок негизинен биз өнөр менен элди байытышыбыз керек да. Акыбал кандай, ал кандай, ана жаныңызда мына бир өзүңүздүн жакшынакай үзөңгүлөш деп коелукпу, сиңдиңизди эрчите келипсиз. Бул кызды да эл журтка бир терең тааныштыра кетиңиз. Азыр мен жанагы ушул айтылуу биздин Теңир тоонун ак талаанын чырагы деп ырдап кеттим. Эми сиз өзүңүздүн кенен тааныштырып өтсөңүз. Жакшы болот. Бул айым ошол Ак талаанын Нарын областынын Ак Тала районунан Муса Баетов чыккан, Нурак Абдырахманов чыккан, Канике Эралиева чыккан, мен деген улуу инсандар чыккан. Дөшаанын баары чыккан. Анан өзү музыкага жакын бир тууган агасы ошол Ак Талаада башы көрүнгөн жогорку музыкант. Баягы кайран агасын да көрүп калдым, өтүп кетти ал бул дүйнөдөн. Бирок анды баягы өзүнүн өнөрү бүт тармактан, аспаптын бардык аспапты ойногон, мындайча айтканда слух менен мынерде туруп нотаны окубаса дагы сен лядан ырдайсың, сен доодон ырдайсың деген бир жакшы кеңеш деген агасынын жолун жолдоп, учурда ошол кеңештин чыгарган чыгармаларын бул дагы кыйын экен, ошол кыргыз радиосуна, кыргыз телезине дөшаалар менен кошо акезинин ким экендигин ачып, анан кой эже ушундай кылып биздин үйдө бар өнөрдү мен азастан элге чыгара берейин деген бир үмүттөр менен өнөр серисинде жүрөт. Муну айтпай кетпесек болбойт. Себеби канында бар нерсе сөз түрдө чыгат экен да, абдан эле. Анан кийин сөз үйдө баягы өнөргө жакын болгондон кийин элге тартуулап турсаң, сен элге берип турсаң, элден энергия алып турсаң, кайра энергияңды элге берип турсаң, сенин ден соолугуң чың болот. Руханий байлыгың эл менен аралашып жүрсө, анда да ден соолугуң чың болот дегендей, ушул заманыбыздын кооптуу мезгилин биз ушул жан дүйнөбүздүн руханий байлыгыбыз менен жеңип келатабыз. Эң жакшы экен, мына мен түшүндүм арт жагын, сөздүн төркүн. Биз баягы кайгырып калган жокпуз, башка кылган жокпуз. Өнөр менен алекпиз дегениңиз мага абдан жакты. Эми Сайрагүл келиңиз, сизден баягы угалык эми чыгармалардан. Макул, саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыр жогоруда бир эле айтып кеткендегидей, чындыгы мен музыкалык сабатым жок. Биздин өзүмдүн атам дагы ошол өзүнүн тубаса өнөрчүлүгү менен, бир тууган агам дагы ошол өмүр бою маданият тармагына кызмат кылды. Учур мезгилинде балдар музыкалык мектебине барсам дагы слухум жок экен деп. Ушундай бир сабакка кирбей калганда учурларыбыз болгон. Анан бул өзөктөгү өнөр баары бир акыр бир күн болбосо дагы жашка карабай, мезгилге карабай өзүнүн нугу менен чыгат экен. Анан элдик эле обонго таандык, Жеңишбек Жумакадырга таандык чыгарманы аткарып берейин анда. Жакшы болот. Ойлордум биз кири жогун айталык, о жазаган сенин күчүң канчалык. Ой жетпеген аламды бүт башкардың, ак жолуңдун акыйкатын карачы, адам кылдың акыл берип жан салып. Кош карегин жакындатып алып барып, ким чечиптир дүйнө сырын аңтарып,
көрбөсөң да кудуретти байкап көр. Адам туруп айбан болуп жүргөн бар, айткым келет Кудай бар деп жар салып. Башын ийип бул жарыкты сүйбөгөн, барын көрүп өзүң берген күн менен, барбы пендең жаза базып жүрбөгөн, ысык жандын бир арманың ушул кен, ыйлап келип ыйлап кеткен дүйнөдөн. О жараткан бизде сыны сабагың, орулатпоң ооругандын абалын, оңолто көр пенделердин жаманын, бузук кылбай келин кызга ыйман бер, бүркөлтпөстөн ата эненин кабагын. Кудай таалам берген белек кылган 100 жаш адам затына, биз макулбуз мейли өмүрдүн назына, бастырбастан азабыңдын ташына, кечиримди боорукерсиң жараткан, кечирим бер күнөөлүнүн башына. Ай рахмат. Алла Таала эгерде өнөр бербесе, ал өнөрдү 1000 окусаң дагы, баягы 1000 билим алсаң дагы, өнөрдү алып чыга албайсың да. Бул чыныгы бардык айтат да, чыныгы талант экен, элдик талант экен дегендин көпчүлүгү, мисалы Тобулбулу Токтогул аталарыбыз, Барпы апыздар, Атай Муса Быскалдар деле терең билим алган жок, алар чыныгы элдин ичинен чыгышкан өнөр ээлери. Демек ошентип эсинде калды. Исак абабызды деле айталы. Мен атам Буркан ырчы деле булар элдин эсинде чыныгы Алланын берген өнөрү менен эсинде калды да. Демек сиздин дагы өнөрүңүзгө балли дейли. Мына кандай сонун чыгарып аткарылып турат да. Эми сиз азыр ушул Акталадасызбы, же Бишкектесизби, же Жалал Абадтасызбы деги дарегиңизди айтып коюңуз, анан элдик азыркырдан кийин сурап жүрсө кантебиз деген. Жалал Абад шаарында турам азыркы мезгилде. Анан негизи эң биринчи ошол өнөр секесинде ошол ЛТР, элдик канал ЛТР деп эл алдында келет ырдагым долбоордо ырдап чыккан. Биздин жетекчибиз Чынара Итогулова деп Кыргыз радиосунда иштейт негизи. Ооба. Анан мага ушунчалык ар бир телевидениянын өзүнүн бир байлыгы бар. Анан ошол элдик канал ЛТР мен үчүн абдан жакшы эфир. Чыгармачылык, чыгармачылыктын жагы. Абдан жакшы экен. Эми биздин негизги биздин ЛТРдин багыты, ЛТРдин негизги элге койгон максаты эл бекеринен элдик канал ЛТР дебейт. Бизде ушул жалаң баягы элдик каада салт, элдик нук, элдик ыр, элдик өнөр, төкмөлүк, санат, дастан, терме ушундай да. Негизи Актаңдайдын дагы алдыга койгон максаты ушул баягы биздин Манастан баштап дастанчылык, төкмөлүк, айтыш өнөрү, алым сабак, анын ичиндеги толгон токой өнөрдүн баарын камтуу да. Ошол бүгүн мына сиздер келип отурасыздар. Эми бурулайым айтсаңыз да, мына сиз дастанчылык өнөр менен алдыңызга ат салдырбай өзүңүз кыздардын ичинен дастан чыгарып, анан канчалаган дастандарды элге тартуулап, элибизди кээде оюшку иш болуп турган мезгилде дагы мондай өнөр менен дагы бурганга бул өнөрдүн кудурети, Алла берген өнөрпоздун кудурети болот да. Эми сизден угалык. Жакшы болот. Эми баягы Актаңдай деп баягы сен чыгарып эфириңдин ачылышы мына үзүлбөй келатат да. Негизи бул эфирчи. Мен ойлойт элем да, бул үзүлбөш керек. Себеби биз муунга калтырыш ушу жердеги мына комуз кармап отурган ар бир инсандын түстөн түз милдети да. Биз ошондо гана биз баягы улуттук салттуу ырларыбызды сактап калабыз да. Ошондуктан баягы элдик канал баягы эл арасында чынын айтканда баягы окуп билим алып, театр филармонияда иштегендерди деле көрүп атабыз. Бирок элдин арасындагы чыккан таланттар андан да күчтүү болушун мен мындай көп эл кыдырып көрөсүң да. Анан ушул баягы элдик ЛТР деген дагы ушундай бир атына заты жарашкан ушундай бир өнөрлүү адамдардын очогу десе да болот да. Ордосу. Анан мен айтат элем, баягы сен айтып калдың жогоруда дастанды андай мындай деп өтө мактап жүрсең дагы
сәл неудобно болуп кетип атпайбы? Мактоого татырлыктуу мактоо деп айтат да. Анан эми ага татыктуу эмесминби, эл баалайт деши. Бирок азыр мен бияк санат ырдап берди. Сен өзүң билесиң, менин ырларым бүт эле философияга жакыныраак. Баягы бирөө айтса эле ушинтип атып эле сенин ырыңды укканда эле чоочуп кетем дегендей, билесиң да, ооматтын келип кетип турары чын деп заманыбыздын оошук иш болгонундагы эл көтөрөт экен да. Негизи пенде көтөрөт экенбиз баарыбыздын негизи. Ооматтын жакшысын да көтөрө билишибиз керек экен, кемчилигин да көтөрө билишибиз керек экен да. Ошондуктан азыр мен ушу ооматтын келип кетип турары чын деп ушу бир тоголок ооматтын жакшы жагын кармап калалы эми. Жакшы болот, угалык. Чоң болгун, кичик болгун, баары бирдей. Жаз өтпөй тагдыр аткан огу тийбей. Мени бол алам сырын ачам десең, өтөрсүң жүздү билсең, бирди билбей, миңди билбей. Мени бол алам сырын ачам десең, өтөрсүң жүздү билсең, миңди билбей, миңди билбей. Бактылуу адамдын да арманы бар, байдын да жетпей ичте калганы бар. Бечара кийпингип жүргөндүн да дүйнөнү бир таңдан тар, дарманы бар, дарманы бар. Бечара кийпингип жүргөндүн да дүйнөнү бир таңдан тар, дарманы бар, дарманы бар. Жан таттуу жашоо кыйын, ошондуктан жарыкта кыска болуп кубанычым. Огондой тагдырыңдын таразасы, ооматтын келип кетип турарычын, турарычын. Огондой тагдырыңдын таразасы, ооматтын келип кетип турарычын, турарычын. Бактылуу адамдын да арманы бар, байдын да жетпей ичте калганы бар. Бечара кейпин кийип жүргөндүн да дүйнөнү бир таңдан тар, дарманы бар, дарманы бар. Бул чыгарманын кадырлуу телекөрөрмандар, Актаңдай менен жашташ десем мен жаңылбаймын. Биз ушул Актаңдай айтыш өнөрүндөгү баягы төкмөлүк өнөрдү 92-жылы Кыргыз элибиздеги залкар инсан деп айтсам жаңылбайм. Акын Токтосартов ал кезде маданият министри болсо керек эле. Ошол киши Актаңдай деп чоң айтыш өткөргөн. Анан ошондо биринчи жанагы биздин мен деген акындардын Майра Керим кызы маркум жеңелерибиз
Амантай биз жаш балдар болуп ошондо катышып, Тайырбек төкмө кадимки бал тилдүү барып апыбыздын шакирти баш байгеге боз жорго минген да. Ошол жылы мен ушул өзүмө ниет коюп, Актаңдай деп бир акындардын ордосун, айтыш өнөрүн, ушул элдик өнөрдү жандандырсам деп бир ниет кылып, аксакалдардан эл ырчысы Эстебес, Ашыраалы, Тууганбай аталарыбыздан, өзүмдүн атам Буркан ырчыдан, Замирбек төкмөдөн, Ысак Барпиев, Урамал ошол улуулардан бата алып Актаңдайды ачканбыз да. Анан ушул 94-жылы Актаңдайдын алгачкы баягы бир иш чараларын, түштүк жергесиндеги төкмөлөрдүн башын бириктирип айтыш өткөргөндө, биздин өзүбүздүн эле жердешибиз мыкты акын бар эле, Садык Габай деген жигит. Чоңалайлык болот. Азыр мынау дин аалым жагында ушул жака берип өтө чоң бир аалым балдардын бири болуп калды да мындай. Анан ошол жигит мыкты ырларды жазат эле. Эркин Алатоо деген телевидение болчу. Маркум биздин кесиптешибиз Нурдин Исак деген агай. Ошого көп келип, Актаңдайдын негизгиси да баягы кеңсебиз ошол жерде болчу. Анан Исак Нурдин агайыбыз ошол жерде отуруп, анан мен ушул бурулга эмеге Садыкка ушундай бир экөөнө сунуш кылгам. Мага бир ыр жазып бергиле, оомат жөнүндө, келип кеткен жөнүндө деп Садык сөздү жазып, бурул ырдап, анан ушул оон жаралган. Себепкери мен деп мактанып туура эле баракелде. Туура эле Анан баягы өтө берет. Анан мен азыркы жанагы сиздин сөзүңүзгө улай эле жалпы эле ушул элдик өнөр дейликпи, өнөр адамдарынын ниети эл үчүн жакшы болуп келет экен. Көп элдин көңүлүн ачып, жамандыгын жашырып, жакшылыгын ашырып келген өнөр болот экен. Ошол үчүн мен мына көгүлтүр экран аркылуу айтам. Биз саясатты кое туруп өнөр адамдары. Өзүбүздүн ким комузчу болсо комузун чертип, дастанчы болсо дастанын чыгарып, оончусу болсо оончусун оонун ырдап, ырчы болсо ырын ырдап, аккордеон тартан болсо аккордеон тартсак эле, ар ким өзүнүн жумушун кылса, демек мен ойлойм, биз алдыны көздөй кетебиз да. Себеби акыркы мезгилде аябай бизде баягы саясатчы бешиктеги баладан 90-догу чалга чейин мындай саясатчы болуп кетти. Саясатты коелу да, ырлардан көп угалы. Эми келиңиз сизден. Мен эми Ысак Стамкулов атабызга таандык Ашууда деген чыгармасын аткарып берейин. Нече менен да көп жылдан бери үй бүлөлүктө катышыбыз бар. Атабыздын байбичеси апабыздан дагы 90 жаш курагында батасын алып дегендей, ошол кишинин чыгармасын аткарып берейин. Oh
ар бир экөөң тең баятан бери олтуруп баягы көпчүлүк көрөрмандардын анан кийин баягы ыр күйөрмандардын жүрөктөрүнүн баягы кылдарын баягы мындай ойготуп терип олтурдуңар да. Айрыкча мына бизди тартып олтурган бул жерде Ислам деген жигитибиз олтурат. Ошонун дагы жаштыгы жана бозмуну тоостуна аралаштырып жибердиңер окшойт. Бале дагы ушул эми негизинен эле мына азыр угуп олтурдум. Чындап эле баягы өнөр адамдарынын үй бүлөсүндө ошол жерде чоңоюп өскөндөн кийин өнөр деген эч кимди баягы ойготпойт, баягы жөн жаттырбайт. Кайра мына азыр бурулдан жана сурасам айтып атпайбы, биз коронавирусуңа да башкага да караган жокпуз, өнөр менен алып урушуп жүрдүк деп ушундай бир сөз болду да. Эми экөөңүздөр мындай кош-коштоп дуэт ырдап жүрөсүздарбы мындай? Дуэт ырдайбыз. Дуэт ырдайбыз, мунун үнү күчтүү да. Экөөбүз ырдаганда муну баары менин үнүм басып кетет болчу. Анан күлүп калам. Ой, мен сопрано экенмин, сен ошо эмеге салттык мындай элдик ырларга, анан кийин мындай дастандарга аябай үнү ошого шайкеш экен да. Үнү жакшы экен. Жакшы. Мен баягы мен биринчи жолу Актаңдайга келип олтурат, ошол үчүн көз тийбесин. Ошон үчүн мен сага жөнөттүм да. Чыгармачылык ийгиликтерди дагы каалайбыз. Эми мындай дастандардан ырдап жүрөсүзбү, кандай? Же жалаң элдик ырларбы? Элдик ырлардан ырдап жүрөм өзүм. Анан жанагы шариятка туура келген анча-мынча бир жакшы илгери Нурмолдо, Нурбай апа. Жакшы болот эле ошондой бир эмелерден, санаттардан угалы кандай? Ошо санаттарга ырдай бер, Нурмолдорго ырдай бер. Алкыштың айткын Кудайга пенде, бул акылың болсо башыңда сенде. Асманды жерди жаратып койду, адамды жерге таратып койду. Алланын айтам мен кудурет күчүн, акылды бердиң адамзат үчүн. Аламга карап сен назарың сал, анан сен билгин Кудайдын күчүн. Кудайым эгер ал кулум десе, кишиге келер ай балеси болбойт. Кишилер калса тоурабанда, кайгыртып сени өлтүрүп койбойт. Тоо менен таштың ай бул топон суу басты, толкуган журтум туш тарап качты. Топугу бар инсанды Кудайым сактап, томугу дагы ойным болбой жатты. Балыктын пири Жунусту жутту, бүтүндөй журтка белгилүү болду. Байкуштай болуп 40 күнүң өтсө, бир күнүң ачкан Кудайым жолду. Мусага Кудай бир таяк берди, мунусуң укмуш ажыдар болду. Мусулман болбой фаровун кетти, маңдайга жазган каргышка конду. Кудайдын досуңой Халилулланы күйгүзөм деди Намрут оңо. Кызыл гүл болду жандырган оту, Кудайым колдоп ачылган жолу. Айланайын инсандар, Сулайман деген бул Давуттун уулу. Сыйлыкты берди Теңирим алкап, сымбатысыны бузулбай өткөн. Салмагың анын аламга таркап. Сынады ага шекекти берип, сөз айткан анан периште келип. Сыйладың аны жандунун бары, сан жеткис калкым саламын бери. Көп жаша
Құдай Таалам көп ұзақ өмірлерді берсін. Алла Таала албетте бізді жан жануарды 18.000 ғаламды, ошонун içindегі пайғамбарларды, адам ата Оменеден баштап қанчалаған ушул момун мусулмандарды жаратты дагы. Азыр мына пайғамбарлардын бардыгын Нурмолда акындын баягы сөзүндө ырдап бердиңиз. Сизге терең ыраачылык болсун. Демек, ырдатып эле олтура бере турган кыз экен да эл журтубузга. Азыр дал биздин кыргыз журтчулугубузга чындап ушул ырлар керек. Биз ушуга муктаж болуп турабыз да. Себеп дегенде биз жан дүйнөбүз абдан жарды болуп, биз кайдагы нерселерди эңсеп калган чагыбызда акча эмес, байлык эмес, бийлик эмес, биз жан дүйнөбүздү ушундай кеңейтип, жан дүйнөбүздү байыта турган болсок, демек биз эң алдыңкы өлкө болобуз. Эми дагы эле ушуга булай эми эл журтубуз баары бир баягы бурул айымды көп эле көрүп жүрөт. Сизди дагы бир ырдатса экен деген бир ой калышы мүмкүн. Ушундай ырдан болсо бир ырдатыңыз, ырдаңыз, анан кийин бурул айымга кезек берер ыр кезегин. Мындай болгондо даярданып келмей экенмин. Неме негизи жеңи жок. Немелерди көбүрөөк чыгармаларды көбүрөөк басым жасайт. Негизи мен өзүм ушундай ырларды аябай жакшы көрөм. Анан бул обон өзү кимдики деги экенин деле билбейм. Анан негедир ошол бир китептен улам ошол ырлар менин көңүлүмө жагып калып, анан ошо комузду алып, анан өзүмөн өзүм ушундай бир ырларга кайрылып калганда, өзүңүз негизи чындыгында туура айтасыз. Азыр сөздүн баркын билбей, ата эненин кадырын билбей, улууну урматтабай, кичүүнү ызаттабай, эмнегедир күндөн күнгө ушундай бир адамдардын арасына аралашсаң, эмнегедир адамдардан ыйман качып, Кудайдан дагы кичине улуураак болуп бараткандай адамдар көбөйгөнүн өкүндүрөт. Анан ошон үчүн азыр жеңи жок атабызга таандык, Бурул эжеге обонуна таандык бир Алла деген чыгарманы аткарып берейин. Жакшы болот. Жети кабат асманга күн жараткан бир Алла, жылдыз шеге ай менен түн жараткан бир Алла, 8 кабат бейишке гүл жараткан бир Алла, ичи толу периште үр жараткан бир Алла. La ilaha illallah Muhammadur Rasulillallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulillallah. Кабат тозоку от жараттың бир Алла, өлгөндөрдүн барысын ай көрдө кылдың бир Алла. La ilaha illallah Muhammadur Rasulillallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulillallah. İbrahim paygambарды карып кылдың бир Алла, Исмайылды урманды каң амир кылдың бир Алла, Мукардагы падышаны такта кылган бир Алла, бугу марал кийикти ташта кылган бир Алла. La ilaha illallah Muhammadur Rasulillallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulillallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulillallah. Рахмат. Буйруса, биз ойлойбуз ушул актаңдай телекөрсөтүүнүн дагы далай көрсөтүүлөрү аркылуу көпчүлүктүн көңүлүн багындырасыз деген мен чоң ишеничтемин. Дагы ушул ден соолук каалайлык, чындап эле баягы биз Алланы тааный билсек, демек адамды да тааный билебиз, өнөрдү да тааный билебиз, кимдин ким экенин да тааный билебиз. Бурулай мына ушундай обондорду өзүңүз жаратып, мондай сиңдилерге, эл журтка, жалпы эле ушул коомчулукка
ошол оон аркылуу жан дүйнөсүн ошол жаңыртып келесиз да. Мына азыр дагы ушундай бир чоң чыгармалардын үстүндө иштедиңизби? Чоң чыгармалардын үстүндө иштеп атам. Бирок мен бир нерсени ойлошон жасай албай жүрөм да. Мен жанагы элдер акыя деп ырдашып жүрбөдүбү? Биринчи чыкканда ошол бай менен жардынын акыясын биз сиңдим экөөбүз ырдап чыктык эле. Кийин анан заманга жараша мындай өзгөрүп кетти. Комузу жок эле, жөн эле акыя деп эле минтишип элечи. Негизи ошол 60 канчанчы жылдагы айтыш китебинде ак ийнек деген бар. Байдын кызы менен жардынын кызы. Ошол сөздөр таасирдүү да элге. Анан биз заманга жараша өзгөртүп албадыкпы, мисалы. Эл күлсүн деп туруп эле тамаша өзгөртүп алдык да. Эми ошону кайра башка мындай эл күлсүн эмес, биз элге таасирлүү сөздөрдү жазышыбыз керек экен деп койдум. Биринчиден. Анан экинчиден мен бул акыя боюнча көп жерде сураганымды, акыркы мезгилде мен өзүм апамдан сурап калдым. Негизи акыя дегенди антип айтпайт экен. Биз баягы оос менен эле, мен деле комуз менен бай мактанса жарашат деп мынтип ырдашканбыз да биз, байдын кызы. Менин апам айтат, раматылык акыя дегенди комуз деле кошпой эле, эгерде ошо оон менен айта турган болсоң, негизи акыя деген көңдөйдөн айтылыш керек экен да. Көңдөйдөн. Кандай айтылат көңдөйдөн дегенде ошол акый деп көңдөй менен колду буруп айтыш керек экен да. Эми ошонун үстүндө иштесемби деп аракет кылып жүрөм, бирок мага азыр ошол бир сөздөрдүн үстүнөн иштеген ушул мааниси жагынан өзүңүзгө жакканы, жаман жакшыны ылгаган, таасирдүү, баягы күлкүлүү шылдыңдоо эмес. Бизге ошонун ак-карын ажыратып турган бир таасирлүү сөздөр керек болуп атат. Эми ал 60-жылдагы китеп ошол мезгилдеги баягы коммунизм, партия, ленинизм деп калганбыз, ошого салыштырмалуу жазылган. Эми азыркы заманга жараша элдин ошол көйгөйү ак-карын ажырата турган жакшы ак ийнек болсо деп ойлонуп жүрөм. Бирок ошондой акындарды буйруса болот экен, ошондой бир акындар менен иштешсем деп атам. Бирок ак ийнекти дагы ошо өзүнүн стилинде, ошол көңдөй менен айта турган, ошол көңдөйдү чаап айта турган кылып иштесемби деп ойлонуп жүрөм да. Эң туура оюңуз бар экен, мен оюңузга кошулам. Ошол нерсе керек элгечи. Салттык музыка, ушул салттык улутта биз ошо унутулуп калган нерсени биз азыр чыгарышыбыз керек болуп атат. Баягы аспап менен жүрүп атабыз, оос комуз алар өзүнчө. Бирок көңдөй менен ак ийнек айтып, анан кийин ошо ак-караны ажыратуу, көңдөй менен кантип айтылат, ак ийнек кандай айтылат, ошону биз ошол мурункуну кайра алып келишке туура келип атат да. Эң жакшы. Бул оюңузду ушул Алла Таалам өзүнүн ар жактан колдоп коштогон болсун. Эми кайрадан эле Ысак атанын чыгармаларынан бирди аткарып бербейсизби? Баягы элдин эсиндеги жакшы чыгармалары бар да. Эми сөзсүз түрдө мен бардык эле эмелерге ыраазы болуп келем. Ушул телевидение, радиолоргочу баягы жакшы иликтенген журналисттер дагы, сага окшогон улуу мунду казып аткандагы жакшы журналист, редакторлор чыгып атат. Анан бир убакта ошол мүмкүн атам өзүнүн жекече оюдур, биз эми жаш калып билбей калдык. Чыгармаларымда карап турганда атам деле ошол философияга сүйүүгө, анан ушул мындай үй бүлөгө дагы мындай көз салган киши болгон экен да. Азыр Бала деген чыгармасын аткарып берейин. Баягы биз айтсак коом өзгөрөт, коомго жаштар келиш керек деп атабыз да. Ал жаштар келиш керек, бирок ал жаштар келиш үчүн үй бүлөдөн дагы болот да, ошо жаштарды өстүрүү деген, коомго тарбиялаш ата энеден. Ошондуктан азыр мен ошо атамдын Бала деген чыгармасын аткарып берейин. Эң жакшы болот. Чырагы жалгыз бала, бир аялдын агы жакшы бала. Баласыз үйүң дагы капкараңгы, баласыз үйүң муздак үйүң тала. Аял бала менен жадырашат, эртелиге черкелетип көңүлү шат. Аял
учкан куштай кайра келбес, энелик мери менен ажырашат. Турмушка ой жүгүрсөң туура карай, балдар биздин келечек, биздин талай. Аталык милдет аны тарбиялаш, кайдыгер орто жолго таштап салбай. Энелик милдет аны тарбиялаш, кайдыгер орто жолго таштап салбай. Балдар биздин келечек, биздин талай. Балдар биздин рахат, биздин талай. Сизге чоң рахмат. Бул чыгармасы деле сейре кырдалып жүрөт да эл ичинде. Бирок көпчүлүк элге көбүрөөк жаңыртып, ырдап чыгышыңыздар керек. Стам клубтардын ичинде мындай айтканда кыздар, айрыкча кыз балдар бардыгы таланттуулар биз билгенденчи. Эми моундай кыздарга, аткаруучуларга көбүрөөк бериңиз, дагы ырдап чыксын. Эми билинбей, мына биздин убакыттагы соңуна жакындап калды. Аягында ушул Сайрагүл, сиз эгер бир өзүңүзгө жаккан бир жакшыруу болсо бир шаңшып берсеңиз, ошо менен көрсөтүүнү жыйынтыктап алсак. Sargaygansıp yüzündeki bak, gir çalgansıp yaşlık çalınacak, özgörülbey tura vermezden. Ömür çirkin, yaş o çirkin, ay ötüp baratar. Balkıgan yaşlık çaklarım, elestetçi tandın atkanım, yıllar ötse bilim beptireç, kıyargansın, kartaygansın, ay bara yatkanım. Kıyarsa da kızık kırdalım, emgektengen eldin jırgalım, şankıldagan şairün menen, el aldığında, jurt aldığında ay gelip dırdağım, şankıldagan şairün menen, Чоң рахмат. Биздин кыргыз элинин залкарларынын бири ошол кадимки Жапар Чабалдаев ушунчалык ийинине жеткирип аткарчу. Бул эми кадимки биздин Сүйдүм Төлөкова эжекебиздин обону. Мен ойлойм, эки бирдей ушул кыргыз журтчулугубузга бүгүн кызмат кылган кыргызыбыздын кымчабел кыздары десем деле, өнөрлүү кыздары, таланттуу кыздары бүгүн мына биздин Актаңдайдын сый төрүндө болду. Дагы бир сиздерге эскерте кетели, кыргыз журтчулугубузда дастанчылык өнөрдү аркалап жүргөн, обончулук өнөрдү аркалап жүргөн биздин элибизге белгилүү, таанымал кызыбыз Бурул Стамкулова. Ошондой эле биздин бүгүн мына Актаңдайда биринчи ирет ушул Актаңдайдан чыгып келатат. Өзү далай ирет ушул өнөр сересинде өнөр поздор менен чогулуп, колунан комуз түшүрбөй, чоң үй бүлөнүн ерке кызы десек жаңылбайбыз. Бүгүн мына Сайрагүл Тойтукова болду. Экөөңүзгө тең чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Кадырман телекөрөрмандар, жалаң гана ыр менен жашарып, күү менен уктап, күү менен ойгонгонго, жакшы өнөр менен ойгонуп, жакшы күндү жалаң шаң менен өткөргөн ар бир ушул пендеге Алла таалам насип этсин. Биз Актаңдайдан бул чыгармачыл инсандарды дагы далай ирет ушул көрсөтөбүз буйруса, насип кылса. Ал эми биз көрсөтүүнүн соңуна чыктык. Кийинки көрсөтүүдө жолукканча аман туруңуздар.